295 деген статья бул бийликти басып алынганда деп жазылып турат. Анан кармап турганда. Мен билгенден бийлик басылып алынган жок, эч ким аны кармап турган жок. Ошондуктан бул туура эмес статья коюлду. Булардын аракетинде бийликти басып алууга чакырык деген бар. Ал 2 жылга чейин. Эгер массалык маалымат каражаттары аркылуу айтса, телевизор аркылуу, гезит аркылуу, анда 5 жылга чейин. Бул статьяга парламенттин макулдугу менен гана козгош керек болчу. Камага алууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн мен айтып атам, камалды мыйзамсыз, иш козгоду мыйзамсыз. Депутаттар унчукпай отурат. Мыйзамды көзөмөл кыла турган депутаттар бүгүн. Ошондуктан эл дагы билиш керек. Ушул парламенттик өлкөдө бийлик деген бул парламент. Парламент өздөрүнүн 3 депутатын оптомго койсо дагы кайталап коет. Унчукпай отурат, кимди жаратат эле? Мына бүгүн парламенттин, биздин бийликтин акыбалы ушул болуп калды. Парламент ошондой күчсүз болгондугунан пайдаланып, мүмкүн мына президент каалагандай кылып атат. Президент, сен укугуңан чыкпа, конституционун укугунан чыкпаганың, конституцияда жок полномочияны ишке ашырбаганың дей турган парламент үнү чыкпай жатпайбы? Маселе ушунда болуп атат. Дагы бир нерсени ушул айтып коеюн. Кече Жантөрө Сатыбалдиевди премьер кылабыз дегенде кайра түштүктүн саясатчылары жолугушуп, кайра жолугушуп, кокуй муну өткөргүзбөсөк болбойт дедилер. Бүгүн ошол эле саясатчылар эмне үчүн чогулуп алып, Ташиевди мыйзамсыз камап койду деп чогулуп алып, ошол Жантөрө баш болуп алып туруп президенттин алдына койбойт, премьер-министр. Же болбосо ошол элге барбайт. Буларга бийлик керек болуп калганда чогула калышат. Мындай бирөөнүн укугу бузулуп атканда жок, мага тийбесе болду деген бир позицияны ээлейт да. Мен билгенден Ташиевдин үйүнө үстөккө бастап жуучуларды киргизип туруп алган, окуй мени колдогула деп. Ушул Жантөрө Сатыбалдиев. Бүгүн эми Ташиевдин башына кыйынчылык түшүп атканда Жантөрө канчалык деңгээлде аракет кылып атат? Өлкөдөгү экинчи адам, мыйзамдуулукту камсыз кыла турган адам. Ошол маселе коюш керек болчу. Мен айтып атпаймынбы, мыйзамдуулукту камсыз кылышы өкмөткө жүктөлгөн. Премьер-министр чакырып алып туруп, президентке кирип, керек болсо телевизордон сүйлөп, элге бир мындай чакырып, туура эмес болуп калыптыр, керек болсо чыгарабыз, сабыр кылгыла деп жалал абадка барып элге сүйлөсө болмок.